70ке чыккан эжекебиз мына. Чуркоо оюнча мелдешке 70 жаштагы Сону Акимкулова биринчи рет катышып жатат. 14 баланын энеси мында жеңиш үчүн эмес, дени сак жашоону каалаган үчүн келген. Ал 45 жаштан 70 жашка чейинки аялдар менен 500 метр аралыкты басып өтүшү керек эле. Катышуучулардан эң улуусу болсо да биринчи болуп келди. Волейбол ойнойм, турникеге тартынам. Андай болбосо ден соолук начарлап калат экен. Мен өзүм ушу спортко өзүм тартам да. Анан спорт деген жеңил жүрүү, жакшы жашоо, ооруну унутуу. Азыр карыганда ар жерим ооруйт экен, ошолорду унуткарат да спорт. Спорттук мелдешке жалпы 500дөн ашуун адам катышты. 50ге жакын мекеме ишканалардын кызматкерлери, тургундар өз каалоолору менен чуркоо үчүн чогулушкан. Аралыктар жаш курактарына карата 500 миң жана 1,5 миң метр деп белгиленген. Иш-чара бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата райондук бийлик жана ден соолукту чыңдоо борбору менен биргеликте уюштурулду. Балдар бакчасында, мектептерде иштеген кызматкерлер, андан тышкары айыл өкмөтүнөн чакырылган, 4-5 айыл өкмөтүнөн. Мындан тышкары биз мында ордо, аркан тартышты быйыл кошумчаладык. Адамдын ден соолугунун 10% гана медиктерден көз каранды болсо, калган 90% өзүңөрдүн колуңарда деп айтмак элем да. Ушу биологиялык кошумчаларды ичкенден көрө кыймыл менен ден соолукту сактаган аябай ден соолукка пайдалуу. Башында жеңил атлетика боюнча эле уюштурулуп келе жаткан мелдешке быйыл улуттук оюндарда кошулган. Анда райондогу бала бакча, оорукана, мектеп кызматкерлери аркан тартышып, ордо оюнунан да күч сынашышты. Уюштуруучулар болсо мындан арыда жыл сайын бирден улуттук оюн кошуп, жайылтууну көздөп жатышат. Бардык районубузда 41 мекеме ишканалардын жана 14 айыл өкмөттүн катышуусунда ушу ден соолук күнүнө карата кросс уюштуруп атабыз. 3 этап кросс уюштурат элек. Быйыл Кыргыздын улуттук оюндарынан ошо 2 оюнду кошуп берди. Жылдан жылга улантабыз. Мен ойлойм, эмдиги жылы дагы бир спорттун дагы түрлөрүнөн кошуп ушул элди тартканга аракет кылып атабыз. Марафондун аягында алдыңкы орунга жетишкендерге акчалай сыйлыктар менен ардак грамоталар тапшырылды. Белгилей кетсек, район элинин Жапырт чуркоо марафону 10 жылдан бери салт катары өткөрүлүп келет. Адлет Иманов, Арген Каныбек уулу,